үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн. Салам достор, катталуучуларыбызга салам айтабыз. Бүгүн сиздер менен биз өзүңө болгон бааны кантип жогорулатыш керек? Өзүнө болгон баа ылдый болсо, төмөн болсо, анда кандай кедергисин тийгизет? Мына ушул жөнүндө сөз кылабыз. Ошондуктан алыстабаңыздар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Төрүбүздө коногубузду тааныштыра кетсем, психолог, журналист Светлана Ширалиева. Света эже, менен жолукканыма абдан кубанычтамын. Ушул мурунку подкастта, биз соңку подкастта сөз кылгандай, адам качан өзүнүн ийгилик сезимин дегенде сиз бирден бир себеби бул өзүнө болгон төмөн баасы деп айта кетпедиңизби? Анан ушунун алкагында сонун бир темаларды айтып берип атасыз, маектерди. Ошол маегибизди улантсак кандай? Баягы ийгилик сезимин дегендин түбүндө баягы өз-өзүн баалоо төмөн деп айтып чыктык. Эмне себептен төмөн болушу мүмкүн? Себеби ал жерде коркуу сезими болушу мүмкүн, күнөөлүү сезими болушу мүмкүн, анан таарыныч. Ушул 3 нерсе абдан кимге болбосун баягы эме болуп калат да. Кээде байкасак деле чоң эле адамдар мүмкүн 30 жашта, 40 жашта, 50 жашта деле болушу мүмкүн, бирок тез таарынып турат. Мени жакшы карабай койду, мага чоң устукан бербей койду, мага жакшы көйнөк кийгизбей койду деп өзгөчө биздин менталитетте баягы той учурунда мындай эгер байкасак чоң эле адамдар тез таарынып калышы мүмкүн да, баягы баладай болупчу. Ооба. Бул эмне себептен? Себеби ичинде баягы биз айтып кеткендей өз-өзүн баалоосу төмөн болуп калышы мүмкүн, бирок ал өзү аны сезбейт. Өзү осознавать этпейт да. Баягы психологияда осознавание деген сөздү абдан көп колдонобуз, себеби адам өзгөрүш үчүн биринчи өзү сезиш керек ошол нерсени терең түшүнүш керек. Анан ошол коркуу сезими, күнөөлүү сезими, таарыныч сезимдерин тазалап чыгыш керек да, сөзсүз түрдө. Аны тазаламайынча адам өзүн ийгиликтүү, бактылуумун деп сезе албайт. Себеби ал негативные переживания деп коет, негативдик сезимдер. Баягы улам эле таарына берсе, улам эле жүрөгү ооруй берсе, кантип бактылуу боло алат, кантип өзүн ийгиликтүү сезе алат. Же болбосо улам эле өзүн күнөөлүү сезе берсе, баягы өз-өзүн жүрөккө ийне менен сайгандай эле күнөөлүү сезе берет да өз-өзүн. Көп учурда эмне себептен күнөөлүү сезим пайда болушу мүмкүн? Андагы ал негизи өзүнчө тема да, бирок мындай негизги себептерин айтып кетсем, мүмкүн үй бүлөдө кыз төрөлөт эмес деп уулду күтүшкөн. Бирок уулдун ордуна кыз төрөлүп калган. Ал нерсени эгер ал наристе кичинекейинде угуп калса, мүмкүн кээде ачык эле айтышат, же болбосо атын жаңыл, бурулай деп башкача да коюп коюшу мүмкүн, баягы кийинкиси эркек болсун деп. Ошол кезде күнөөлүү сезимдер көп учурда болот. Же болбосо баягы ата энеси өтө аны алпештеп багып, алпештеп караса, баягы бир жолу таң калдым, көп учурда көп эме деп ойлошот экен да, психологторго баягы ата энеси жаман мамиле кылган, сабаган, урган эле адамдар барат депчи. Запкы тарткандар. Ооба, запкы тарткандар, баягы такыр эле бечара байкуштар депчи. Андай эмес. Кээ бир учурда мага клиенттер келишет, ата энеси абдан жакшы мамиле кылган, өтө алпештеп баккан, бирок ошол эле учурда ал адамдын ичинде ушунчалык мен карызмын, кантип мен төлөп бүтөм ата энеме, кантип ишеничин актайм деп өтө мындай күнөөлүү сезим терең болуп калган да. Себеби биз ойлойбуз, биз ата энебиздин ишеничин актаганда ошол алар бизге берген өмүрдүн баасын төлөп бере алгандай сезебиз да, бирок биз эч качан төлөп бере албайбыз. Себеби ата эне бизге абдан ушундай чоң нерсе берген, ал бир да баа бесценный деп коет орусча. Аны биз баалап, мына могуга тете деп айта албайбыз да. Бул жерде эң негизги түшүнүк, баягы ата эне ооба мага жашоону берди, өмүрдү берди, эми мен кийинки кадамым, мен буну өзүмдүн балдарыма улантышым керек деген негизи баягы чечимге келиш керек да. Биз көп учурда баягы ата энеме беришим керек, ак сүтүн акташым керек деген көп күнөөлүү сезимдер бизди жеп коет. Анан коркуу, жана айтып кеткендей, коркуу сезимдер дагы көп учурда бизге барьер болуп тура берет да. Ушул нерседен улам биз өзүбүзгө болгон баа төмөндөйт. Баа төмөндөйт, анан өзүбүздү ийгиликтүү деп сезе албайбыз. Бактылуумун деп сезе албайбыз. Мурунку подкастта сонун бир кичинекей кеңеш айтып бербедиңизби? Эгерде өзүңө болгон бааны көтөргүң келсе, анда сен жакшы жактарыңды, жетишкендиктериңди жазып чык деп, мен ойлоп койдум, бул ыкма жакшы экен, муну аракет кылып көрсө болот, жасап тур. Анан дагы эмне менен биз өзүбүзгө болгон бааны көтөрүлө алабыз? Ошол жана мен айтып кеткен көнүгүү абдан эме да, эффективдүү. Себеби ар бир тренингди өткөзөм, ар бир тренингде
ар бир катышуучунун көңүлү көтөрүлөт да, мен ушунча жетишкендикке жетиптирмин, ушундай эмелерим бар экен деп бул көнүгүүнү сөзсүз түрдө аткарып көргүлө. Анан экинчи кадам, ошол эле көнүгүүнүн экинчи кадамы өзүңөрдүн тааныштарыңарга, досторуңарга, бир туугандарыңарга кайрылсаңар болот. Мен ушундай бир тренинг өтүп атам, же ушундай бир тапшырма аткарып атам. Мен жөнүндө кайсы 5 жакшы нерсе айта аласың? Мен кандай адаммын? Сенин көзүң менен мен кандаймын? Бир 5 пункт мага жазып берчи же айтып берчи десең, сөзсүз түрдө баягы обратная связь деп коет, сөзсүз түрдө жазып беришет. Ал дагы ого өттөр баягы сүйүнө баштайсың да, мени бир туугандарым мындай көрөт экен, ата энем мындай көрөт экен, досторум мындай көрөт экен деп. Көрсө жакшы эле сонун эле адам турбаймынбы деп, абдан чын эле баягы биз баары бир кичинекейибизден баягы ата энеге көз каранды болуп чоңоюп, анын пикирин көбүрөөк сиңирип алган үчүн баары бир чоңойгондо деле башкалардын баасын күтө беребиз да. Башка бизди жакшы десе абдан сүйүнөбүз, жаман деп койсо көңүлүбүз ооруйт. Ошондуктан ал нерсени осознанно өзүңөр уюштурсаңар болот да, ошентип эле айтып эле. Анан үчүнчү кадамы өзүңөрдүн бир мындай диаграмма тартып алсаңар болот, аны 5ке бөлүп. Биринчи, менин акылым кандай? Себеби ар бирөөбүздүн акылыбыз ар кандай болушу мүмкүн. Кээ бирөөнүкү гуманитарный болушу мүмкүн, кээ бирөө математиканы жакшы түшүнүшү мүмкүн, кээ бирөөнүкү логикасы абдан жакшы болушу мүмкүн. Менин акылым кандай деп. Экинчи диаграмманын экинчи бөлүгү бул менин сапаттарым, кандай сапаттарым бар. Үчүнчүсү, менин жетишкендиктерим кандай, конкреттүү түрдө бир 5 пункт эмнеге жетиштим. Төртүнчүсү, менин тышкы келбетим. Тышкы келбетимде мага өзүмө эмне жагат? Мүмкүн менин көздөрүм сулуу, мүмкүн менин чачым аябай кайраттуу. Менин келбетимде деп 5 пункт жазат. Анан эң акыркысы баягы орусча изюминка деп коет да. Кыргызча ошо которо албай атам. Изюминка деген эмне? Ар бир адамда бир 3-4 нерсе, өзгөчөлүк бар да. Өзүң ошону аныкташың керек да, менде кандай өзгөчөлүк бар. Мисалы үчүн, мен өзүм жөнүндө айтсам, менин үнүмдү баары таанышат. Телефон менен деле чалсам, Света сенсиңби деп дароо таанып коюшат да. Бул менин өзгөчөлүгүм. Мүмкүн башка адамдыкы көзү башкачадыр. Мүмкүн башка адамдыкы массажды жакшы кылаттыр. Бир өзүнүн өзгөчөлүгүн аныктап алыш керек да. Ошонун баардыгы ошол көнүгүү өзүнө болгон баалуулукту көтөргөнгө абдан чоң жардам берет да. Анан эң баягы маанилүү нерсе, өз-өзүн урушпаш керек деп айтпадымбы? Анан жашоодо аракет кылабыз урушпаганга. Бирок баягы кантип ошол урушпаганды кантип мен аныкташым керек, мен кээде байкабай калып атам деп кээ бир клиенттер айтышат да. Эң негизгиси ошол биз өзүбүздү кайсы учурларда урушабыз? Бир нерсе болбой калса, бирөө менен урушуп кетсек, биз пландаган нерсе туура эмес сүйлөп алсак, уят болуп калсак, ошол учурда уялганыбыз үчүн ичибизден өзүбүздү жей баштайбыз да. Ошол учурда эң негизги кадам урушкандын ордуна өзүңө жылуу сөз айтыш керек да. Эч нерсе болбойт, бардык эле адамдар кээде ката кылышат. Эң негизгиси баягы ошол эрежени да тренингтерде берем да. Эгерде силер жакшы досуңар келсе, ошол досуңарга кандай мамиле кылат элеңер? Мүмкүн ал досуңар кайсы бир жерден туура эмес сөз айтып алды же ката кылып алды чоң. Анан силерге келип бөлүшүп атат. Мен ушундай болдум, уят болдум, баары мени карашты, аябай уялдым, уялганыман жер таппай калдым дегенде, силерде кандай сезим ойгонуп атат дегенде, көп учурда поддержка кылгым келип атат, баары жакшы болот деп айткым келип атат дешет да. Ошол мамилени өзүбүзгө мындайынан кайрып алышыбыз керек да. Өзүбүзгө ошол сөздөрдү айтканды үйрөнүшүбүз керек. Рахмат. Абдан сонун кеңештер болду. Анан чындыгында мен биздин да катталуучуларыбызга сунуштагым келип атат да. Эгерде сизде чын эле өзүңүзгө болгон баа төмөн болуп же болбосо ёлки мына мен кайра ушинттим деген сөздөрүңүз көбүрөөк ушул аң сезимде боло турган болсо, внутренний диалог деп коет го, бул баягы ички диалог көп боло турган болсо, анда Света эже айткан кеңештерди колдонуңуз. Анан албетте бизди дайыма угармандарыбызды, көрүүчүлөрүбүздү, келген коноктор менен байланыштырганга аракет кылабыз. Ошондуктан суроолор болсо ылдый жакка комментарий кылып жазыңыздар. Азыр болсо биз подкастты жыйынтыктайбыз. Кийинки подкастта биз ийгиликтүү адам негизи кесипке байланыштуу, негизи эле ийгиликтүүлүк деген эмне, ушул жөнүндө сөз кылабыз жана биз сиздер менен бул кичинекей сериябызды дагы жыйынтыктайбыз. Бар болуңуздар. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн.